Саламатсыңарбы балдар, кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабактын темасы спорт жана биз. Бүгүн сабакта өткөн теманы кайталайбыз, жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз, спорт оюндарын эске түшүрөбүз, көнүгүүлөр менен иштейбиз. Сабакты кайталоодон баштайлы. Өткөн сабакта биз белгилүү адамдар деген теманы өткөнбүз. Силер сүрөттө кайсы белгилүү адамды көрүп турасыңар? Бул кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматов. Бул болсо кыргыз элинин атактуу балеринасы Бүбүсара Бейшеналиева. Токтогул Сатылганов кыргыз элинин залкар акыны жана комузчусу. Өткөн сабакта балдар биз силер менен Токтогул Сатылганов деген текстти окуганбыз жана ушул текст боюнча өткөн сабакты дагы кайталап коелу. Токтогул Сатылганов ким? Акын, комузчу, белгилүү адам, улуу. Токтогул Сатылганов атындагы филармония, Токтогул Сатылганов атындагы көчө бар экен, Токтогулга арналган эстелик бар экен, жана Кыргыз Республикасынын 100 сомдук номиналындагы купюрасына дагы Токтогул Сатылгановдун элеси түшүрүлгөн. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Менин аркамдан кайталап тургула. Спорт аянтчасы, дене тарбия сабагы, топ, карма, катуу ур, жакшылап бер, жеңип алдык, эмки жолу. Азыр балдар биз силер менен текст менен иштейбиз. Окуу китебиңердин 114 бетинде спорт аянтчасында деген текст бар. Спорт аянтчасында на спортивной площадке. Текстти конт коюп уккула. Бүгүн жума. Жума күнү бизде дене тарбия сабагы болот. Биз спорт кийимдерин кийип, спорт аянтчасына бардык. Бүгүн волейбол ойнойбуз. Биз 2 топко бөлүндүк. Саша топту мага ыргыт. Карма таалай. Топту жакшылап бер, Аня. Катуу ур болот. Таалай топту тос, үйдө ыргыт. Оюн абдан кызыктуу өттү. Биз жеңип алдык. Эмки жолу баскетбол ойнойбуз деп сүйлөштүк. Балдар, азыр текст боюнча суроолор менен иштейли. Биринчи суроо. Бүгүн кайсы күн? Бүгүн жума. Дене тарбия сабагы кайсы күнү болот? Жума күнү бизде дене тарбия сабагы болот. Балдар кайда барышты? Балдар спорт аянтчасына барды. Эмне ойношту? Волейбол ойношту. Алар эмне деп сүйлөштү? Алар баскетбол ойнойбуз деп сүйлөштү. Келерки көнүгүү 115 бетте 3 көнүгүү сүйлөмдөрдү толуктагыла. Биринчи сүйлөм биз жана ойнодук деген сөздөр берилген. Алардын ортосунда бош орундар бар. Ушул бош жерлерге балдар биз ушул сүйлөмдү толуктай турган сөздөрдү коюп көрөлү. Биз
волейбол, баскетбол жана футбол ойнодук. Дене тарбия сабагында биз гимнастика жасадык. Мен топту жакшылап бердим. Ал топту өйдө ыргытат. Биз көңүлдүү ойнодук. Мынакей балдар, бул көнүгүүнү дагы аткардык. Балдар, спорт менен машыгуу адамдын ден соолугун чыңдайт. Силер дагы спорт менен машыкканды унутпагыла. Мектепте спорт менен дене тарбия сабагында машыгасыңар. Үйгө тапшырма. 115 бет 4 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү орус тилинен кыргыз тилине которуп жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.